Дагы бир жолу сиздерге кутман таң каалап, андан ары көрсөтүүбүздү улантып берсек, кезек дагы бир кызыктуу, маңыздуу маекке келип жетти. Ал эми бүгүн бизге маек куруп берүүгө атай сыйлуу меймандарыбыз келген. Айта кетсем, бул спорт тармагында. Спорт тармагы 21-кылымдын адамы үчүн эң керектүү азык эмеспи? Бул биринчиден сиздин ден соолугуңузду камсыздайт, экинчиден адам баласына керектүү болгон мыкты сапаттарга үйрөтөт эмеспи? Ал эми дал ушундай сапаттарга ээ болуп, ошондой эле кыргыз элибиздин желегин желбиретип, гимнин кыргыз элибиздин намысын коргоп, биздин эл кандай улут экендигин дүйнө жүзүнө таратып келген мыкты спортчуларыбыз студиябыздын мейманы. Тагыраак тааныштыра кетсем, республикабыздын аялдар арасындагы күрөш боюнча курама командасынын башкы тренери жана ошондой эле кыргыз элинин мыкты айымдарынын бири Айсулуу Тыныбекованын жеке тренери Нурбек Изабеков жана ошондой эле Азия чемпионунун алтын медалынын ээси, аялдар арасындагы күрөштө өзүнүн ордун таап мыкты жыйынтыктарды көргөзүп келген биздин спортчу айымыбыз Айсулуу Тыныбекова. Саламатсыздарбы? Кош келипсиздер. Абдан кубанычтабыз убактыңыздарды бөлүп бүгүн биздин студиябызга келгениңиздер үчүн. Ийгилигиңиздер менен куттуктап кетебиз. Жалпы СТВ телеканалынын жамаатынын атынан кандайсыздар, анан кандай келдиңиздер? Акыбалыңыздар кандай? Рахмат. Болгонуна бүгүн экинчи күн гана келип отурабыз. Ошо Таиланд мамлекетинде климаттын ызык 35 градус ызык экен. Ошого байланыштуу мына биз 1-2 күн болуп кичине акклиматизация деп коет. Ошол этапты өтүп атабыз. Кудай буйрса эртеңден баштап кайра даярдоолор жүрөт. Өзүнүн угунда иштерди алып жүрүп баштайбыз. Түшүнүктүү. Сиз абдан баягы жоопкерчилик иш жаатына тез аранын ичинде өтүп кеттиңиз. Ал эми сизчи? Биз деле ушул Азия чемпионатынан келгенден кийин эле ушу алдыда бизге Олимпиадага жолдомо алыш үчүн Астана шаарында өтө турган Олимпиадага жолдомо ойнотулат. Ошол жака биз кам көрүшүбүз керек. Ошондуктан бизге мындай, кандай десем, эс алууга дагы биздин укугубуз жок. Ошондуктан кайтадан эле машыгуу процессине кайта эле өттүк. Абдан катуу болот экен да, эс алууга укугубуз жок деп. Мынакей чыныгы өзүнүн ишине өзгөчө көз карашта болуп алектенип жатканы бул себептери болсо керек. Эми мынакей урматтуу көрөрмандар, Айсулуу айым мынакей ушинтип Азия чемпиону болуп аталды. Бул Кыргызстандын тарыхында алгачкы жолу айымдар арасында ушундай алтын медаль келип жатса керек Азия чемпиону. Жемен жаңылышамбы? Бул өзү Кыргызстан тарыхында ушу аялдар күрөшү боюнча биринчи алтын медаль. Буга чейин Азия оюндарында, Азия чемпионаттарында күмүш жана коло медалдарды башка ошо спортчуларыбыз ошол эле Айсулуу жаратып келген. Буга чейин да 2 жолу күмүш медалды жараткан 2014-2015 жылы. Эми 2016 жылы ошол өзүнүн жашына жараша, өзүнүн ошол бүгүнкү болгон деңгээлине жараша ошо алтын медалды жарата алды. Негизи быйылкы ошол Азия чемпионуна барып жатканда өзүңүзгө бир сөз берсеңиз керек, мен алтынсыз келбейм деп. Ошондой болду эле же бул өзүңүздүн күжүрмөн эмгегиңиздин улам келген, анан ушу кокусунан ушу алтынга жетип калдыңызбы? Эми бул жерде кокустан деп айтсак деле болбойт. Неге дегенде биз ушу канча жылдан бери эмгектенип келатабыз. Ушул 2014 жылы деле мен алтын медальга ээ боло алат болчумун. Эми буйрукка жараша мен ушул 9-1 эсебинде утуп атып деле ушул уттуруп койгом да, ушу тушка калып каласың, ушу таза жеңиш менен утулуп калгам. Ушу бул буйрук жогунан да. Эми азыр болсо биздин деңгээлибиз, менин жашым, ушу менин акыл эсим жетти деп айтсам болот. Кандайдыр бир ыкмаларды, балким кандайдыр бир амал койлук дагы өзүнүн ишин аткарат болуш керек, э? Аткарат, албетте. Анан Нурбек мырза, сизге суроо. Албетте сиз бир гана Айсулуу үчүн эмес, жалпы курама команда үчүн өзгөчө жоопкерчиликти мойнуңузга алган эмессизби? Анан деги эле ушул Азия чемпионатына айымдар арасынан канча спортчу барды жана кандай даярдыкта жүрүштү? Эми жалпысынан биздин ушул Азия чемпионатында Кыргызстан курама командасында 3 спортчу айым катышты. Бул 53 кг салмакка чейин Розалия Телегенова деген кызыбыз, 55 кг салмакка чейин Бермет Нурланбек кызы деген кызыбыз. Ал ошол тилекке каршы коло үчүн болгон медалда ошол жеңилүүгө дуушар болуп 5-орунду жараат алды. Ал кызыбыз өзү 19 жашта, жаштар арасында ошол Кудай буйрса чемпионат Азияга даярданып жатат. Бирок ошолго карабастан ошо чоңдор арасында да алып барып ошол такшалуу иретинде бир күч сынап көргөн суу кештирип деп коебуз, суу кештирип көрдүк.
Анан ошол эң негизги бул Айсулуу Тыныбекова бул баягы көп жылдан бери опту бар, баягы алда койгон максатыбыз чоң. Ошол бул чемпионат Азияга бул жалаң эле баягы биз эң негизги даярдык көрүп атканыбыз ушул Олимпиада оюндары. Бул чемпионат Азияга Айсулууну алып барган себеби бул ошол жана этаптык түрдө ошол Олимпиадага даярдык көрүү боюнча баягы мелдештерди өткөрүп туруш керек, чоң мелдештерди. Ошо чоң өткөрүп даярданып аткан мелдештердин бул бири этап катары. Ал эми чемпионат Азияга биз баягы 100% даярдык түрдө барган жокпуз. Анткени биз алдыда муну Астанада боло турган ушул Олимпиада жолдомо ойното турган ушул чоң мелдеш бул Азия континентинде ушул биринчи, экинчи орунду алган спортчулар ушул Олимпиадага жолдомо алат. Ошол себептүү биз баягы эң негизги максатыбыз биринчи ушул Астанада боло турган ошол мелдеш. Негизги басым дал ушул Астанада, Казакстанда боло турган мелдешке экен да. Ал эми мынакей толук даярданган жокпуз да. Ал эми ошол Астанада болгон жайга мелдешке канча спортчу барат айымдарда? Айымдар арасында биздин Кыргызстан курама командасында болгон 2 салмактан спортчуларды алып барабыз. Жалпысынан бул аялдар күрөшү боюнча дагы ушу эркек балдар сыяктуу эле 6 салмактан ошол Олимпиада оюндарында ошол мелдештер өткөрүлөт. Ал эми биздин баягы Кыргызстандын өзүнүн деңгээлине жараша быйылкы биз ошол аялдар күрөшү болгону бир 4-5 жылда баягы масштабдык түрдө жумуш алып келебиз. Ошол себептүү биз болгону бир ошол 53 кг салмакка чейин жана 58 кг салмакка чейин болгон 2 спортчу кызыбызды ошо даярдап жатабыз. Ишенич барбы? Эми Кудай буйруса баягы спорт деген спорт бул жерде баягы эң биринчи баягы фортуна деп коебуз. Бул Алла Тааланын буйругунан. Андан тышкары баягы өзүбүз болгон деңгээлибиз менен ошо машыгууларды өткөрүп, катуу даярдык көрүп, баягы болгон күч кубатыбызды, демибизди ошол жеңиш үчүн жумшайбыз да. Түшүнүктүү. Анан Айсул айым айта кетсеңиз, мынакей бул алтын сизге кандай келди? Кандай күрөштүңүз? Кимдер менен күрөштүңүз? Сиздин атаандашыңыз, негизги атаандаштарыңызды кантип баягы багынта алдыңыз? Эми бул алтын медаль кыйынчылык менен келди деп айтсам деле болот. Ушуга биз аябай даярдандык, ушуга умтулдук, үмүттөндүк. Эми буга чейинки алып жүргөн медальдарым коло медаль, күмүш медаль, ошондой эле бул алтын медаль бул өзгөчө жол менен келди десем болот. Толук комплектти чогулткан турбайсызбы? Эми акырындык менен ушу уламдан улам өйдө көтөрүлүп, ушу биздин эмебиз алтын, ушу качан мен алтын алам деп аябай 2-3 жылдан бери өзүмдү дагы мындай умтулуп, аябай үмүттөнүп келаткам. Ушу өткөн жылы 2015-жылы ушу чемпионат Азияда күмүш медальга ээ болуп, анан ошол жылдын баары күмүш медаль менен бүттү, жылдын аягына чейин. Анан ушул жылды мен быйылкы жылдын баары алтын болуп кетсе экен. Ошо мен өзүм аябай ушул жылды мен алтын менен башташым керек деп өзүмө дагы аябай сөз берип, алтын медальга аябай умтулгам. Ошондой эле бул алтын медальды алыш үчүн мен 4 айлампада күрөшүп, биринчи айлампада мен Түштүк Кореянын спортчусун уттум, аны таза жеңиш менен утуп алдым. Анан экинчи айлампада болсо Индия өлкөсүнүн спортчусу менен таймашкачы беттешип, аны 9-0 эсебинде утуп чыктым. Таза утупсуз. Таза 9-0 эсебинде балл менен утуп чыктым. Ошондой эле 3-чү айлампада мен Монголия өлкөсүнүн спортчусу менен бул эми финалга чыгыш үчүн беттештим. Анда мен 5-4 эсеби менен уттум. Ошол монгол менен күрөшкөнүңүз бул өзгөчө болсо керек, анткени бул сиздин негизги атаандашыңыз катары. Бул Монголия спортчусу менен мен күрөшүп атып, кичине мындай катачылык акыркы секундаларда кичине бошоп жибергенден анын дагы ыкмасына түшүп калып 4 балл алдырып жибердим. Ошол жерден мен дагы өзүм уттуруп кое жастап, кичине болгондо утулуп калчудай момент ушундай болуп кетти. Ошол жерде аябай менин жеке машыктыруучум дагы аябай ойлонуп, мен үчүн аябай кыйкырып, ошол жерден чыгы эле чык деп кыйкырып жибергенден мен өзүм дагы аябай эметип кеттим. Ушу утулуп калбайын деп мындай башкача сезим, коркунуч сезим келип кетти да ошол жерден. Анан кайра чымырдыңыз? Чымырдым, ошол жерден убакыт болду. Анан кайта экинчи
эме период деп коет, ошолго кайта башка настрой менен чыгып күрөштүм анан. Мынакей азыр айтып отурбайбы, мен азыр көз алдыма элестетилип кетти да, ошол учурда 4 упайын алдырып ийгенде сиз эмне деп ойлоп кеттиңиз? Кандай ыкмалар, кандай шарттар болду? Негизи эле ошо жеңишке жеткенге ар бир спортчуга машыктыруучусу өзгөчө мамиле жасайт эмеспи? Бирин мактайт экен жеңишке жетиш үчүн, бирин абдан урушат экен жеңишке жетиш үчүн. Ал эми сиздин Айсулууга болгон ыкмаларыңыз кандай? Эми бул ар бир баягы мелдеште ошол ар бир ошол беттешке чыгып атканда ошол кайсы өлкөдөн ошол спортчунун кандай ыкмалары бар, кандай күчтүү ыкмалары бар, кандай баягы кичине баягы эме орусча слабыйраак эме жагы кокустук жагы бар, ошолордун баарын эсептеп келип анан биз баягы беттешке чыгып атканда ошо өзүбүздүн спортчуларга мындай бир айтып, ошону кандай деңгээлде иштеш керек, кайсыл тарапка көп көңүл буруш керек деп ошо ыкмаларга биз басым жасайбыз. Ошолордун баарын анализдеп, анан ошого жараша баягы беттешүүгө чыгып атканда спортчуларга айтып, андан кийин ошо беттешүүгө чыкканда дагы ошол беттешүүнүн жүрүшүндө биз баягы секундант деп коет. Ар бир бурчта ошол ар бир мамлекеттин бирден ошол секунданту турат. Ошолордун баягы айтып кыйкырганга мүмкүнчүлүгү бар, бир кайнагы бир деңгээлде. Анан биз ошо өзүбүздүн спортчулар чыкканда ошо бир кулаң менен дайыма ошону угуп туруп, баарын ошол айткан нерсени угуп туруш керек деген деңгээлде. Анан Айсулуу ошол монгол спортчулары негизинен дүйнөдө баягы алдыңкы баягы 2-3 орун командалык түрдө алып келишет. Күрөш боюнча булар күчтүү команда. Монгол спортчулары кандай болбогондо да алар күчтүү спортчулар. Алар менен биз дайыма эсептешебиз, дайыма каты даярданып чыгабыз. Бунда дагы ошол Айсулуунун 4-0 эсебинде жеңил утуп келе жаткан, бирок буга баягы биз Астанада боло турган чоң мелдешке ошо кандайдыр бир баягы травма алып калбасын деген нерседе мен аябай иретинде Айсулууга айткам, мындай баягы катуу күрөшкө кирбе, жеңилдерээк утуп, мүмкүн болсо жеңилдерээк утуп, кокустук болуп баягы бир жериң оорутуп алба деген нерседе чыгаргам. Ошол себептүү баягы бул 4-0 эсебинде утуп атып, бир аз кичине өзү бошой түшкөндөн анан баягы ал жерде катуу күрөш жүрөт, эми ошо кандайдыр ыкмага түшүп калды да. Түшүп калып анан кокустук болуп, бирок ошо менен биринчи период деп коебуз. 2 период болот. Бул 3 мүнөттөн 6 мүнөт күрөшөт. Анан ошо биринчи 3 мүнөттүктө 4-4 эсебинде ошол теңелип калды да счет. Анан экинчи ошол 30 секунд дем алып, анан экинчи баягы бөлүгүнө чыкканда мен ошол күчүмдү жыйнап бошобой ошол кайрадан максат койдук. Анан эми баягы өзүбүздүн койгон максатыбызды орундатып, кайтадан бир упай кайтадан жеңип алып, анан 4-5 эсебинде утуп чыкты. Негизинен бул чемпионатта мен ошол баягы спортчуларды, белгилүү спортчулар баары чоң мелдештерде бири-бирин жакшы билишет. Анан ошол себептүү мен баарын анализдеп көрүп, бул чемпионатта мен ишенгем, Айсулуу биринчи 6 медаль ала алат. Анан ошол себептүү жанагындай бир баягы мелдештин жүрүшүндө ошондой бир максаттарды коюп, ошондой бир тилектер, ошондой ойлорду Айсулууга айтып, бошобо ушундай. Финалдык беттешүүдө дагы бул алгыс менен 4-5 жолу мелдешкен, ар кайсы баягы Азия чемпионаттарында чоң мелдештерде бул 5 жолу мелдешип, Айсулуу ошол кичинекей 2012-жылы Азия оюндарында ушу Гуанчжоудо болгондо. Анда Айсулуу болгону 18 жашта болчу. Биринчи жолу ошол казак спортчусуна утулуп 5-орунду алган. Ал казак кызы ошол Азия оюндарында коло медалды алып кеткен. Андан кийин 2 жыл баягы беттешкен жок. Акыркы 2015-жылдан баштап 3 ирет беттешип, 3 ирет ошо чоң эл аралык мелдештерде 10-0 эсебинде утуп, таза жеңишке жетип жүргөн да. Алгысты да ошо финалда ута турган толук мүмкүнчүлүгү бар болчу. Ошол себептүү баягы катуу күрөшкө кирбей баягы жеңилдерээк
утуп чыкканга ушундай биздин баягы максат койгонбуз да. Түшүнүктүү. Бул жерден дагы бир жолу баягы айткан сөз тастыкталат экен. Спортчунун көргөзгөн жыйынтыгынын 80% бул машыктыруучусунан, анан 20% бул спортчунун өзүнөн дейт эмеспи? Чынында эле анан Айсыл айта кетсеңиз, ошол сизге айтып атпайбы? Машыктыруучуңуз атайын өзүнө максат коюп, сизди өтө баягы орутуп алба, абайла деген кандайдыр бир аябай сезимдери болуптур. Бирок сиз алтынды каалапсыз. Бир кулагыңыз машыктырууңузда, бир кулагыңыз амбицияңызда. Эми ушул килемдин үстүнө чыгып баратканда эле ушул залдын ичинде аябай эл көп болот. Ар кандай үндөр, кыйкырыктар чыгат. Ошонун ичинен мен өзүм аябай жазып алам да, ушу бир эле өзүмдүн жеке машыктыруучумду угам депчи. Ошо чыгып баратканда да мен ушу 6 мүнөт башынан аягына чейин ушу Нурбек агайымды, өзүмдүн жеке машыктыруучумду башынан аягына чейин ушу кулагымды ушу Нурбек агайдын үнүнө салып коем да. Ушу башка үндөрдү угуп атсам да, бирок ошол үндүн арасынан бир эле Нурбек агайдыкын угам да. Анан мынакей машыктыруучуңуздун бир атайын ар дайым сизге айтып келген кандайдыр бир девиз иретинде айтылган сөз барбы? Эмне деп айтат? Мен эми ушу 2013-жылы ушу жеке машыктыруучу менен иштеп башташканда эле мага мындай: сен деген өзүңө ишенсең эле сен мындай кыла аласың, сен ута аласың, сен чыга аласың. Ушу буга чейин кыргыз кыздары чыккан эмес, ушу мен сага ишенем, ушу кыргыз кыздардын жолун сен ачып бере аласың деп мага ушундай бир кандай ишенич түрдө мага аябай ушундай сөздөрдү айтып, ошол жерден мен өзүм мындай эч жакка чыга элек болсом дагы, эч кандай результатым жок болсо дагы мен ошого ишенгем, ушу өзүмдүн жеке машыктыруучума да ишенгем. Ушундай дух берген, мага мындай стимул берген, алдыга аябай чоң максат койгонго, ошол максатка жетишиме ушундай ишенич берген да мага. Ошол күндөн бери иштешип келатабыз. Анан биргеликте жакшы жыйынтыктарды көрүп жатабыз деңизчи. Анан Айсыл айым, сиз ушинтип мынакей жакшы ийгиликтерди көрүп жатасыз спортчу иретинде. А спортто баягы айымбы мырза айырмасы жок, бирдей таймашып, бирдей күч сынашат эмессиңби? Бирок эмнегедир айымда сөзсүз түрдө болот эмеспи, эмоция деген бар. Ошол тармагы кандай? Албетте Эмоцияңызды кантип алып жүрөсүз? Эми мындай элдин баары карап турганда мен аябай өзүмдү кармайм. Эгер кээ бир жерлерде болот, эми кыз болгондон кийин назик болосуң, эмоцияга алдырып ыйлап жибересиң, мындай эл жок уша кетесиң тез эле болот эмеспи? Элдер жок жакка келип акырын ыйлап аласың, элге көрбөй. Болот ошондо. Албетте айымбыз да, Болот. Ал эми мында утканыңызда ыйладыңызбы? Бунда мындай кичине сүйүндүм. Биринчи эле мен өзүмдүн жеке машыктыруучумду карап эле мындай эгер ыраазы болсо мен ошого сүйүнөм. Андан кийин эле ушу кыргыз элимди ойлойм. Андан кийин өзүмдүн ата энемди, үй бүлөм ошол эсиме келет. Анан өзүмдү мындай кичине мындай өзүмө ыраазы болуп калам. Мындай элдерди сүйүнсөм мен да мындай ишке жараган болуп. Айсыл айым, азыр учурда сиз баягы ошол айымдар күрөш арасында бир чынында эле ордуңуз бар жана өзгөчөлүктөсүз, туурабы? Муну албетте кабыл алыш керек, бул ушундай. Анан сиздей болом, үлгү алам деген азыркы учурда дагы айымдар абдан көп. Ушул эле айымдар күрөшүндөчү. Анан Айсылуудан сырткары ушул Айсылуунун жолун жолдоп, ушундай жакшы жыйынтыктарды көргөзө алуучу кандай азыркы биздин балбаңыздарыбыз бар? Эми биз мен өзүмдүн ушул аялдар күрөшүнү боюнча башкы машыктыруучу болуп эмгектениме 5 жылдын жүзү болуп келатат. Кудай буйруса ошо күндөн баштап мен ушул өзүм да чоң спортто көп машыгып, ушул жолду басып өткөнмүн. Ушул машыктыруучу катары ошо күндөн баштап биз Айсылууну даярдап, баягы ошо Айсылуунун аркасынан ошо күндө эле ошо 14-15 жаштагы кыздарды ошо элет жеринен издеп, ар кимдерден сураштырып, мына бүгүнкү күнү ошол Нарын, Талас, өзүнүн Чүй-Боорунда жана ошол Ошто, башка региондордо да ошо көп баягы биздин аялдар күрөшү боюнча кыздарыбыз бар. Бүгүнкү күнү биздин ошол өспүрүмдөр арасында жана жаштар арасында толук кандуу баягы ар бир салмак деген ошол биздин мисалы 8 салмак категориясында
спортчуларыбыз мына чоңдор арасында. Ал эми өспүрүмдөр арасында 10 салмак боюнча ар бир салмактан кыздарыбыз бар. Ошол ар бир салмактан мынакей 2-3 жылдын жүзү болуп калды. Өспүрүмдөр арасында Азия чемпионаттарына алып барып 3-төн 4төн баягы күмүш, коло, алтын медалдарды алып келип атышат. Дүйнө биринчилигинде дагы ошол өспүрүмдөр арасында биз коло медалды алып келген. Айсулуу эле ошол баягы дүйнө биринчилигинде жаштар арасында коло медаль алып келген, универсиада медаль алып келген. Ал эми жаш кыздарыбыз мына бүгүн ошол кестеги кыздарыбыз чоңоюп, уже мына Кудай буйруса чоңдор арасында эмки жылдан баштап толук кандуу аралашат. Бул дегендик мынагы эмки жылы биз ошо Азия чемпионаттарына ар бир салмактан ошо жаш кыздарыбызды алып барып такшалтып, келечекте ошол 2018-жылкы Азия оюндарында биз ошол толук кандуу баягы жыйынтык көргөзгөн. Башка чоң баягы мамлекеттердин кыйын эл аралык деңгээлдеги спортчулар менен толук кандуу таймаш ала турган ошол спортчуларды даярдап алып келатабыз. Кудай буйруса 2018-жылы ошол даяр болушат да. Түшүнүктүү. Андан чын эле жакшы маалымат, анткени баягы ушул аялдар арасында күрөш акыркы мына өзүңүз айта кеткендей эле 5 жылдын ичинде эле ушундай өнүгө баштады, эл алдына чыга баштады. Алардын башаты болуп мынакей Айсулууну эле биз билип келебиз. Анан жана албетте дагы барбы саналуулар эле бир кол менен санап койсо болот. Ал эми кубандырат ушул эмдик жылдан баштап ар бир салмакка ылайыктуу ушундай балбан кыздарыбыз чыгып келе жаткандыгы, бул да болсо жакшы өнүккөндүк жана жакшы жетишкендик эмеспи? Анан мынакей Айсулуу, сиз чынында эле жакшы өзүңүздүн талыкпас эмгегиңизден, күжүрмөндүүлүгүңүздөн, намыскөйлүгүңүздөн, анан ошондой эле баягы машыктыруучуну айткан сөздөрүн уга билгендиктен ушундай жыйынтыктарды көргөзүп келатасыз. Албетте, негизи эле айтып коет, өзү талант 1% болот депчи. Калган 99% бул эмгек, таза эмгек. Ушу болуп келаткан результаттын баары эле ушу өзүбүздүн эле эмгектен деп ойлойм. Ошондой эле бизге туура жардам берип келаткан өзүбүздүн мамлекетибиз ар дайым бизди колдоп келаткан үчүн, ошондой эле көптөгөн элдер ушу спортко көз карашы салып келаткан салымы, кошумчалары деп ойлойм. Мынакей абдан бир жакшы кызыктуу теманы козгоп кеттиңиз, Айсулуу айым. Чын эле спортчу чын эле бүт 100% күчүн жумшайт жакшы ийгиликти жаратыш үчүн. Ошол эле өлкөсүнүн желегин көтөрүш үчүн, ошол эле гимнин жаңыртыш үчүн. Ал эми өлкө ушул учурда эмне кылып берип атат? Мисалы үчүн сиз үчүн жана Нурбек мырза, сиз үчүн сиз башкы тренер катары, сиз баягы спортчу катары канааттанасыздарбы ушул мамлекеттин сиздерге аткарып жаткан кызматы үчүн? Силер мамлекет үчүн кызмат аткарып атасыңар, ошол эле мамлекет силерге кандай жооп берип атат? Эми бизде бул ар бир спорт, бул спорт бул мамлекеттин экономикасын түздөн түз көргөзүп турат да. Бул дүйнөдө бардык эле мамлекет айтылып келет. Ошон үчүн чоң державалар албетте спортко аябай кандай көп көңүл буруп, бүгүн спорт политика деңгээлинде чыгып калды да. Ошол спорт мамлекеттин экономикалык деңгээлин ошону көргөзүп турат. Ал эми Кыргызстанды айтып кете турган болсок, ошол эле биздин экономикабыздын деңгээлине жараша бизде кандайдыр бир деңгээлде баягы мыкты спортчуларыбызды аты баягы чыгып, ошо эл аралык деңгээлге таймашка ошол баягы толук кандуу туруштук бере ала турган спортчуларыбызды толук кандуу ошол финансылык жактан каражат менен камсыздап келет. Ал эми өзүбүз баягы Айсулуу жана бул аялдар күрөшү боюнча айтып кетсек, биз ошол мен 5 жыл жүзү менен ошо 5 жылдын убакыттын ичинде ошол мамлекет толук кандуу ошол финансылык жактан каражаттап, андан тышкары биздин баягы күрөш федерациясы да көп жардамдарды берет. Күрөш федерациясы ошол мамлекеттен тышкары жанагы жетишпей калган бул экипировка форма деп коет. Андан тышкары жанагындай бир дополнительный баягы кошумча дополнительный питание деп коет орусча. Кошумча баягы витаминизация, азыктандыруу боюнча, андан тышкары жана премиялык ушундай бир ийгиликтер жаратып келгенде премиялык жактан, анан стипендия деп коет. Кээ бир спортчуларга ошол мамлекеттен тышкары дагы ошол федерация тарабынан бизге стипендия да төлөп турат. Бул дегендик ошол баягы федерация деп коет. Баягы күрөш федерациясы бул баягы
общественный, эме орусча айтканда баягы общественный объединение деп коет, коомдук түзүлүш. Ошо коом болгону менен бирок ошол кандайдыр бир баягы мамлекеттин жардамына да коштоп дагы ошол баягы жөлөп таяп бизди баягы убагында жетишпеген жактан колдоп келет. Көпчүлүктөн көл пайда болот деген негизи экен. Ал эми мамлекеттин деңгээлинде ошо жана жогоруда айтып кеткендей биздин аты чыгып мындай бирден экиден чыккан спортчуларды толук кандуу баягы колунан келишинче финансылык жактан каражаттап колдоп келет. Ал эми мисалы үчүн мынакей ушул Азиядан жакшы результаттарды көргөзө алган спортчуларга бул ирет күрөш федерациясы же мамлекет тарабынан кандайдыр бир сыйлыктар, кызыктыруучу белектер болдубу? Өткөн жылы анакей биз Доха мамлекетинде ошо Айсулуу күмүш медалды жаратып келген. Ошондо күрөш федерациясы ар бири менин эсимде ошол бир машыктыруучу жана жеке спортчуларга бир 50.000 сом деңгээлинде федерациянын атынан ошол сыйлык тапшырган. Бул жылдагы бул ошол Олимпиада жылы болгондуктан баягы биздин федерациянын өзүнүн алда койгон пландары бар. Ошо пландары баягы өздөрү ошол олимпиадалык жыл болгондуктан баягы спортчуларды кичине бекемерээк кармап, анан жылдын жыйынтыгы менен булар албетте ошол премиялык түрдө ошо өздөрү сыйлыктар тапшырып келет. 2014-жылы Азия оюндарында болсо ошол эле күрөш федерациясы 3 спортчубузга ошо бир комнатадан жана 2 комнатадан батирлерди берип тапшырган. Ошондой баягы. Бул спортчулар үчүн жакшы стимул болсо керек. Анан мынакей Айсулайым айта кетсеңиз, чын эле бул стимулду өтпөйбүзбү? Баягы спортчу жакшы результатты көргөзгөнгө ушундай жакшы белектер, ушундай кызыктыруучу сыйлыктар, каражаттар, бул жакшы ушундай бир үндөө стимул болсо керек, жеңишти багындырганга дагы. Эми биринчиден өзү бул мамлекетти ойлойсуң, анан экинчиден бул күрөш биздин жумуш болуп аткандан кийин жумушуңузга айланды мына. Бул жумушубузга айланып кетти. Уже биз канча жылдан бери кандай деп койсом, профессионально күрөшүп келаткандан кийин бул биздин жумушубуз болуп калды. Жумуш иштегенден кийин албетте бизге зарплата, айлык маянат керек да, ошондой эле бизге жанагындай батирлер берилип атат. Ар кандай жылдын аягында ар дайым премия түрдө акчалай сыйлыктар берилет. Ошол сенин көрсөткөн результатыңа жараша ай сайын стипендиялар коюлат. Бул биз үчүн дагы аябай чоң жетишкендик деп айтсам болот. Бир жагынан биз өзүбүздүн сүйүктүү жумушубуз менен иштейбиз, анан ошол жумушубуз дагы бизди багып келет да ушул күндө. Андан жакшы сөз болду, чынында эле. Бул албетте мынакей мисалы үчүн мен журналист болуп иштесем, сиз балбан болуп, спортчу болуп иштейсиз. Албетте ар бир эмгек бааланыш керек. Андыктан биз абдан кубанычтабыз ушундай ошентип туура бааланып аткан нерселер жакшы көз карашта экениңиздергечи. Анан Айсулай мындай суроо. Белгилүү спортчу, белгилүү инсан бул эл алдында ар дайым элдин көзөмөлүндө болот эмеспи? Аткарган иши, сүйлөгөн сөзү, кийген кийиминен бери байкап каралып турат эмеспи? Сиз өзүңүздүн дарегиңизге ошондой көз караштарды байкай баштадыңызбы? Балким кандайдыр бир сиз үчүн ушактар чыгып кеттиби, же болбосо кандайдыр бир сөздөр жүрүп жатабы эл арасында, болуп турабы ушундай? Билбейм, может мен укпай жаткандырмын, бирок мен өзүм тууралуу мындай жаман жак укпайын деп мен ар дайым ушу элдер менен дагы мага кандай сүйлөсө мен дагы ошондой жакшы сүйлөгөнгө, ушу көп элдерге жаман көрүнбөш үчүн, элдерге жакшы мамиле кылып, ар дайым туура жагынан түшүндүргөнгө аракет кылам. Ошондой эле бардыгы спортчу айым дегенден кийин ар кимдин ою ар кандай да, эми балбан десе эле аябай чоң кыз деп элестетпесин деп ар дайым өзүмдүн дагы кийингенимди бир жактарга бара жатканда атайын кийинип, өзүмдү туура ошол жакка туура жагынан көрсөткөнгө аракет кылам. Ошол жакка кандай десем, жаш өспүрүм менен туура ыкмаларды, туура баягы өзүңүздү алып жүргөнгө аракет кылам, ар дайым. Ошол эле айымдарга тийиштүү болгон чач жасалга, бет жасалга дегендерден калбайсыз. Баарынан эле калбайм. Ушу убактым болуп калса, көп нерсеге жетишким келет, анан ушу машыгып жаткандан ушу көп нерселерге да жетишпей калам.
бирок аракет кылам ушу бардыгына жетишкенге. Айсыл айым, бул жерде мындай суроо, жеке жашоочу? Эми жеке жашоо мен деле ушу бардык айымдардай эле менин деле бир өзүмдүн кыялым бар, бактылуу жашагым келет. Үй бүлөлүү болгум келет, балалуу болгум келет. Азыр эми биз мамлекеттин кызы болгондон кийин азыр чыдашыбыз керек. Ушу мамлекет үчүн иштеп жаткандан кийин биз жеке жашоону биз азыр ойлогонго болбойт. Бирок укугуңуз бар. Бирок эми өзүнүн убактысы менен деп ойлойм. Азыр дагы мен азыр күйөөгө темдеп эле баарын таштап кетип калсам да болбойт. Ошондуктан мен ушу алдыга койгон максатыма жеткенден кийин буюрса ушу жеке жашоомду дагы алып кетем да буюрса. Андан жакшы, чынында эле негизи айымдардын колунан баары келет, баардык жагына жетишкенге болот. Анан Нурбек мырза, сизге суроо. Айымдар менен иштешиш кандай? Мынакей көрдүңүздөрбү? Айымдардын өзүнүн мүнөзү болот, өзүнүн жашоого болгон көз карашы да мырзалардыкынан башкача болот эмеспи? Көнүп калдыңызбы иштешкенге, алардын мүнөзүн түшүнгөнгө? Эми айымдар менен иштеген баягы биздин машыктыруучулар биздин Кыргызстанда көп. Бирок ошол айымдар менен иштешкенге келгенде баягы баардык эле машыктыруучулар макул боло бербейт. Бунун өзүнүн себептери көп. Буга биринчиден эркек балдар менен иштеген жеңилирээк, албетте баягы урушуп, кагып айта турган бир жерден. Бул кыздар менен деле мен аракет кылам, ошолорду баягы туура түшүндүрүп, катыраак кармаганга аракет кылабыз. Ошондой болгон күндө дагы бул кыздар менен иштеш кичине баягы кичине назиктикти, назик болгондон кийин булар кичине баягы мүнөздөрү башкача болгондон кийин баягы жумушту башкача алып барганга туура келет да. Булардын көз карашын дагы, ошолордун мамилелерин дагы эске алып, ошолордун мүнөзүнө жараша ошо жумуш алып барганга туура келет. Анткени көп нерседен өзүңдү баягы кармап, көп нерсеге чыдаганга туура келет да. Сабырдуу болуш керек. Сабырдуулук деген өтө чоң болуш керек бул жерде. Анан баягы мен көп баягы өзүмө жардамчы катары көп баягы жакшы жаш балдарыбыз бар, бирок тилекке каршы биздин баягы менталитет, мамлекетибиз баягы мусулмандык жакта болгондуктан баягы көп балдар баягы ошол биздин өзүбүздүн баягы динге жараша көптөр эле баары иштей бербейт. Иштешиге макул. Ал эми бул спорт деген спорт бул жерде баягы күрөшкө деле бул эми ошо бүгүн күрөшкө деле ошол өзүбүздүн кыздардын баягы баары эле назик кыздар келе бербейт. Бул жерге жанагы деми күчтүү, эрктүү баягычы кыйынчылыкка чыдаган гана кыздарыбыз келет. Анан баягы динде да көп айтат, кыздар десе эле баары бир текке коюп эле, анан кыздардын дагы мүнөзү баягы ар кимиси бирөөсү назик болот, бирөөсү баягы эрктүү болот, бирөөсү баягы ошондой ошо биздин спорт козу ошондой баягы күчтүү, намыскөй баягы эр жүрөк кыздарыбыз келет да. Эр жүрөк, туура сөз айттыңыз чынында эле. Ал эми мынакей турмушка чыгып иретиндечи, мисалы үчүн Айсул Олимпиада оюндарынан кыялданып койбой эле бир жакшы ийгиликтүү медаль алып келгенден кийин турмушка чыга турган болуп калса рөхсат бересизби? Эми биздин практика боюнча айтып кетсем, биз буга чейин мына мен келгенге чейин ошол башка тренерлер, машыктыруучу иштеп келген. Ошол кезде да биздин кыздарыбыз бар болчу, кандайдыр бир деңгээлде. Ошол кыздарыбыздын бир баардык 99% бүгүнкү күнү турмушка чыгып, балалуу болуп, үй бүлөлүү болуп, баары кээ бирлери Америкада жашап атат, кээ бирлери башка Россияда, кээ бирлери көп ошо өздөрүнүн турмушун таап кетти. Мен ойлойм, ошо спортко келген кыздарды мен өзүм анализ кылып койдум да 5 жыл. Булар эрктүү кыздар болот, анан баягы максатына жетем деген кыздар болот экен. Анан эмгек аябай баягы спортко машыкканга, ошондой бир жанагындай бир тренировкаларга, машыгууларга чыдаган кыздар булар баягы турмушта оңой эле жолун таап кетет экен. Булар баягы турмушка кыйналбайт экен деп мен ошондой бир өзүмө мындай бир түшүнүк пайда болду да. Анткени ошол 5 жылдагы ошо спортто жүргөн кыздардын баары турмушка чыгып, бүгүнкү күнү баары балалуу болуп, чакалуу болуп, үй бүлөлүү болуп, анан ошо үй бүлөсү менен ынтымакта жашап атышат да. Анан мен дагы ошо Айсулууну да ойлойм, бул эми биз баягы машыгып келгенде эле баягы жогоруда өзү айтып кетти го, биз келген максатыбыз ошол бир кыргыз эли үчүн, Айсулуу өзү үчүн баягы буга чейин биздин кыргыздарда мындай деңгээл болгон эмес. Ошону мен Айсулууга айткам, биздин кыргыз кыздары баягы
биз таланттуу элбиз. Биздин буга чейин да биздин көптөгөн мына Сайкал, Курманжан, Датка деген бул айымдары, Жаңыл Мырза деген бул кыргыздын айымдары баягы чоң ушундай катаал тарыхыбызда дагы ушундай бир эр жүрөктүү кылып намыска жарап келген да. Бул дегенде кыргыз эли эзелтен тең укукта, аял эркек тең укукта, бирок баягы өзүнүн маданиятын, өзүнүн баягы жүргөн баягы аял ушул энелерибиз ошонун баягы баардык эрежелерин сактап баягы турмуш куруп келген. Ошолорду мен да буларга үйрөтүп, ошо жалаң эле спорт эмес, бул жашоо турмушту, бул деген маданиятты жана ошол баягы чет өлкөгө чыкканда дүйнөлүк маданиятты дагы көрүп, өз көздөр менен көрүп, баягы ошолорду салыштыра алып, турмушта кандай бир туура жолго түшүш керек, ордун тапканга деген ошондой бир тарбияларды алып барып келебиз. Абдан жакшы. Мынакей негизи эле баягы машыктыруучу бул мугалим бул устаз бир эле тармакты машыктырбастан адамдын аң сезимин, жан дүйнөсүн, жан дилин өстүрүүгө ар тармакты бир баягы бериш керек эмес. Андыктан сиз туура азык, туура тарбия берип жатасыз деген ишеничтемин. Мынакей сиздин ушундай аракетиңиз менен мындай мыкты жыйынтыктар көргөзүлүп жатат. Албетте ошол көп кеңештерди туура кабыл алып, Айсулуу айымыбыз дагы чын эле кыргыз элибиздин чыныгы баягы кыргыз айымы, кыргыз балбаны иретинде намыскөйлүгүн дагы бир ирет тастыктап, ушундай сонун жыйынтыктарды көргөзүп келе жатат. Бул чек эмес, алдыда мен ишенем көптөгөн максаттар бар, ал максаттарга сөзсүз түрдө жетесиз деген ойдомун. Анткени баягы эр жүрөк, эрктүүлүк жана баягы максатка умтулуу деп коет эмеспи. Биз көрүп атабыз, сиз да максатка умтулуу, абдан жакшы өнүгүптүр. Тилекке каршы маектеше эле берет элек, убакыт дагы өз соңуна келип калды. Учурда сиздерде эркин микрофон, бизди көрүп жаткан көрөрмандарга кайрылып койсоңуздар болот. Нурбек мырза, сизден баштайбыз. Эми урматтуу кыргыз эли, урматтуу мекендештер, биз дайыма ошол элдин мүдөөсүн, элдин тилегин актан кеткенге дайыма ошол умтулабыз. Элибизге, жерибизге дайыма ошо өзүбүздүн күйөрмандарга дайыма чоң рахмат. Биз ошол дагы да болсо ошол ишеничтерди актаганга аракет кылабыз. Абдан жакшы. Куандырат, Айсулуу. Ошо урматтуу кыргыз элиме мен биринчиден ден соолук каалап кетмекчимин. Ошо ар дайым кыргыз элибизде, жерибизде тынччылык болсун. Ошондой эле ушу мага ишенген ушу кыргыз элиме буйруса, ушу ишеничин аткарганга, ушу болгон мүмкүнчүлүгүмдү жумшаганга аракет кылам. Чынында эле абдан жакшы сөздөр жаңырды. Айтканыңыздардын баары орундалсын демекчибиз. Анан убактыңыздарды бөлүп биздин студиябызга келгениңиздер үчүн дагы бир жолу ыраазычылык билдиребиз. Мен ишенем, сиздер айткан баягы айткан сөздөрдүн баары иш жүзүнө ашат. Биз бир эле ишене бербестен колдообузду дагы көргөзүп, жана албетте ошол сиздердин жакшы жыйынтыктарыңыздарга кубанып, сыймыктанып жүрө берели. Дал ушул кыргызыбыздын сыймыктанган инсандарынан болуңуздар демекчибиз. Ал эми урматтуу көрөрмандар, эскерте кетсем, бүгүн биздин студиябыздын меймандары аялдар арасындагы күрөш боюнча курама командасынын башкы тренери жана бүгүнкү биздин мейманыбыз Айсулуу Тыныбекованын жеке тренери Нурбек Изебеков болду. Жана келечекте кыргыз элинин намысын коргоп, олимпиададан да мыкты результатты көргөзүп, жана ушундай болгон алтын медалдарды өз Кыргызстандын куржунуна алып келем деген спортчу айымыбыз, балбан айымыбыз Айсулуу Тыныбекова болду. Мен ишенем бүгүнкү биздин маектен көрөрмандарыбыз кызыктуу маалыматка, жакшы маанайга ээ болушту деп. Бизден алыстабаңыздар. Ал эми кезектеги музыкалык чыгарма бүгүнкү биздин меймандарыбыздын урматына жаңырмакчы.